Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган түшкү жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 875 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 395, Ошто 55, Чүй облусунда 128, Ош облусунда 109, Талас облусунда 12, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 90, Баткен облусунда 49 кишиден илдет аныкталды. Ошентип, өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 118.106 адамга жетти. Соңку суткада 6 киши оорудан каза болду. Каза болгондордун 5-өө Бишкек шаарында, бирөө Чүй облусунда катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 1964 адамды түздү. Ысык Көлдө айдоочу жолдо жаткан адамды тебелеп кеткенин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, Тоң районуна караштуу 9 булак айылында жолго жатып алган 56 жаштагы жаранды Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу тебелеп кеткен. Жолдо жаткан адам алган жаракаттан улам жеринде каза болгон. Жерине 5 куткаруучу тартылып, унаанын астынан маркумдун сөөгүн чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин өткөрүп беришкен. Ош облусунун Каракулжа районунда Hyundai Porter айдоочусу рулду башкара албай сууга кулап кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Унаанын ичинде 5 адам болгон. Куткаруучулар келгенге чейин жергиликтүү тургундар 40 жаштагы эркек кишини жана 13 жаштагы өспүрүмдү куткарып калышкан. 3 адам, 4 жаштагы бала жана 36-28 жаштагы 2 эркек киши дайынсыз болууда. Аларды издөө иштери уланууда деп билдиришти министрликтен. Жогорку сот 2012-жылы Бишкек-Ош унаа жолун тоскон Камчыбек Ташиевдин тарапташтары жана иниси Шайырбек Ташиевге карата чыгарылган өкүмдү жокко чыгарды. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине жогорку соттон билдиришти. Жогорку соттун чечими менен Жалал Абад шаардык сотунун 2013-жылдын 6-ноябрындагы жана 2013-жылдын 13-декабрындагы облустук соттун Медербек Үсөнов, Абсатар Сыргабаев, Жеңиш Токтурбаев жана Шайырбек Ташиевге карата чыгарылган өкүмдөрү жокко чыгарылды. Кылмыш иши Жалал Абад шаардык сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Кассациялык даттануу жарым-жартылай канааттандырылды деп жооп беришти жогорку соттон. 2013-жылы Камчыбек Ташиевдин тарапташтары Бишкек-Ош унаа жолун буушкан. Уруксаат берилбеген нааразычылык акциясынын уюштуруучулары бийликке бир катар талаптарды. Анын ичинде жогорку кеңештин 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровду бошотууну талап кылышкан. Жана ошол учурда бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн кармалышкан. Кийинчерээк Жалал Абад облустук соту кармалгандарды шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. 23-июнда жогорку кеңештин жыйынында Ата Мекен фракциясынын депутаттары кайым айтыша кетишкен. Анда эки жаат болгон Айсулуу Мамашева менен Шайлообек Атазовду башка эл өкүлдөрү ажыратып калышкан. Мындан улам социалдык тармактын колдонуучулары аял кишиге карата жасаган мамилесинен улам Шайлообек Атазовду сынга алышты. Бирок ал эртеси кесиптеши Айсулуу Мамашева менен болгон окуя боюнча Facebook баракчасына жазып чыккан. Анда депутат Мамашева менен урушпаганын, экөө бири-бирин кечиришип алганын билдирген. Сереп медиа маалымат бул окуя боюнча экинчи тараптын. Тактап айтканда, Айсулуу Мамашеванын оюн укту. Атазов лидердин орун басарлыгынан кеткенине абдан нааразы болду. Бирок көпчүлүктүн чечимин сыйлаш керек. Ал муштум менен чечилбейт, добуш менен чечилет деди. Редакциянын сиз дагы Шайлообек Атазовду кечирдиңизби деген суроосун депутат айым жоопсуз калтырды. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров өлкөнүн жогорку окуу жайларына кирүү сынагына кантип катышуу керектигин айтып берди. Анын айтымында, сынакка катышуу үчүн талапкерлер 2020 Edu.gov.kg веб-сайтындагы абитуриент онлайн автоматтык маалыматтык тутуму аркылуу билдирме бериши керек. Сайтта жогорку окуу жайларга кирүү үчүн онлайн режиминде каттоо, бардык видео көрсөтмөлөр жүктөлүп, абитуриенттерге дагы, мектеп директорлоруна дагы жеке кабинетке кирүү үчүн логин жана сыр сөздөр берилген. Бардык жогорку окуу жайлары жеке кабинетине кирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. 2020-2022 жылдарга студенттерди кабыл алуу планын жаңыртуу боюнча иштерди жүргүзүштү, деди Нурлан Өмүров.
Ал мындан тышкары бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрдүн 94% порталга катталганын билдирди. Ошондой эле Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кабыл алуу боюнча босого балл дагы белгиленди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бюджетке өтүү үчүн 110 балл болсо, контрактка 105 балл белгиленген. Ал эми предметтик тесттер боюнча босого балл 60 баллды түзөт. Бул жылы ЖРТга 44 416 окуучу катышкан. Катышкандардын алган орточо баллы 120,5 баллды түзгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды Селеп Чекиткей сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.